Кыргызстанда электр энергиясына 2026 жылга чейин өзгөчө кырдаал режиме киргизилди. Эми гидроэлектростанциялардын курулушу башталып, электр энергиясынын кубаттуулугун арттыруу иштери жүрөт. Өлкө башчынын жарлыгынын максаты да дал ушунда. Ал эми өзгөчө кырдаал режиминде өлкөдө электр энергиясы өчүрүлбөйт, бирок жөнгө салуу чаралары көрүлөөрү айтылды. Бүгүнкү күндө ошол өзгөчө кырдаал киргенин бирден бир себеби ушу министр энергетика ошол кырдаалдарды жоюу маселесинде ушундай тапшырмалар коюлду да. 1 августтан баштап ошол жер маселесин биз министр энергетика министрликке өзү чечип, ошол жерди инвесторлорго берип, ошол генерацияны көбөйтүш керек. Бул мисалы үчүн элге эч кандай тиешеси жок. Эл баягы ал эме өзгөрүлгөн тариф менен 1-майдан баштап өзгөрүлбөдү, 1 сомго чейин. Ошол тариф менен эле төлөй берет. Кудай буйрса биздин милдетибиз электр энергияны үзгүлтүксүз камсыз кылыш керек. Ошого даярдыктарды көрүп атабыз. Өлкө башчысы бул жарлык менен энергетика министринин ыйгарым укуктары 2026 жылга чейин кеңейтилгенин, ыкчам чечим кабыл алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн билдирди. Маселен, энергетика министри суу, энергетика, гидроэнергетика жана башка маселелер боюнча бардык координациялуу ролун аткарат. Эч кандай өзгөчө кырдаал түзүлгөн жок. Бул жарлык менен энергетика тармагында кандай гана маселе жаралбасын, министрге ыкчам чечим кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн түзүп бердик. Бул эмне максатты көздөйт? Мен чечмелеп туура түшүндүрүп берүүгө аракеттенейин. Биринчиден, аталган жарлык аркылуу энергетика министрлигинин ыйгарым укуктарын 2026 жылга чейин кеңейтип жатабыз. Маселен, энергетика министри өзүнүн компетенциясына кирген маселелер суу, энергетика, гидроэнергетика жана башка маселелер боюнча бардык координациялоо ролун аткарат. Жергиликтүү өз алынча башкаруу орган жетекчилерине, тармактык министрликтердин жетекчилеринин орун басарларына эми энергетика министри тапшырма бере алат. Энергетика тармагындагы маселелердин баарын координациялоого шарт түзүп берип атабыз. Маселелердин ыкчам чечилишин камсыздоо үчүн ыйгарым укук берилип атат. Болбосо өзүнүн министрлигинен башка органдарга түз чыга албай. Энергетика жаатындагы маселелердин чечилиши бир топ аксап, кечеңдеп калып жатат. Айрым маселелер мекемелер арасында жарым жылдап чечилбей калып турган учурлар бар экен. Ошондуктан мунун баары бул тармактагы көйгөйлөрдү ыкчамдатып чечүүгө багытталууда. Ошентип министрдин ыйгарым укуктары кеңейтилип жатат. Бул эмне үчүн жасалып жатат? Анткени 2026 жылга чейин бир топ кичи ГЭСтердин курулуштары аяктап калат. Ошондо жалпы республика боюнча электр энергиясынын кубаттуулугу артат. Чынында энергияны жылда импорттоо менен биз эч жактан бери эле өзгөчө кырдаалда келатабыз. Ошентсе да биз энергияны сырттан импорттоону жылдан жылга азайтып келе жатабыз. Энергетика тармагындагы серепчилер мындай кадамды алдыңкы жылдардагы каатчылыктын алдын алуу аракеттери деп түшүндүрүшөт. 3 жыл аралыгында импорт токтотулуп, экспортко өтүү пландары бар. Бул өлкөнүн экономикасын да оң нукка бурат. Энергетикалык объекттерде энергетикадагы жабдыктар эскирип баратат, аябай эскирип. 60-70% эскиргендери бар. Анан даже энергетика рахматыбызды айтыш керек, урушпашыбыз керек. Сөгүп келгенбиз буга чейин. Ар бир мисалы үчүн кээ ал иштеп 70-жылдарда курулган иштерде баягы энергетикалык жабдыктар эскирген. Андай неме чыкпай калган башкаларга. Эптеп тигинден алып, мындан алып жабдыктарды пайдаланып атышат. Ошон үчүн эң негизги маселе модернизировать, реконструировать, жабдыктарды алмаштырып, жаңылатыш керек. Могу ГЭСтерди мына Токтогул ГЭСинен баштады, акырын ГЭСтерди реконструкция жана жакшы шарттарды түзүш керек аларга. Учурда республика боюнча 17 ГЭСтин курулушу жүрүп жатат. Ал эми 2024 жылга 11 ири жана 6 чакан ГЭСтерди куруу пландалууда. Тизмеде ири ГЭСтердин бири Чүй облусунун Кемин районунда 12 мегаватт жана Ысык Ата районунда 0,5 мегаватт. Бири Чүй районунун Шамси айылында 10 мегаватт чакан ГЭС курулат. Именно ошол жер документин чечиш үчүн бул аны трансформация кылыш керек. Мындайча айтканда жерди алгандан кийин ал мындайча айтканда үлүш жерине кирип калышы мүмкүн. Же лесхоздун жерине кирип калыш, же болбосо Минкультурадан да уруксат алыш керек. Ушунун баарын тең мен ойлойм азыр тез арада чечкенге аракет кылабыз дагы. Биз бир жыл эмес, 2 жыл, 1 айдын ичинде кагаз документтерин чечип туруп, колуна карматып, мына башта деген. Ал стройкасы, мисалы чакан ГЭСти курганга ашып кетсе 2 жыл кетет. Күн энергиясынан курганга 1 жылда 100 мегаватт курса болот да. Ошентип 26 жылга чейин биз ушул таңкыстыкты жоёлу деген максатта ушул өзгөчө кырдаал кирдик.
Күндүн аптабына карабай Чүй облусунун жерлеринде электр куроочулар топтору кышка даярдык көрүүдө. Учурда Ала Мүдүн районунун Октябрь айылындагы Карла Маркс көмөк чордонун алмаштыруу иштери жүрүп жатат. Буга чейин май айында пландык иш боюнча оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Ал эми бул көмөк чордону жалпысынан 7 айылды электр энергиясы менен камсыздайт. Кыш мезгилинде үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоо аракеттери дал ушундай жүрүүдө. Көп жылдык эскилиги жеткен бул көмөк чордону алмаштырууга муктаж болчу. Мунун кесепетинен жакынкы айылдарды электр энергиясы менен камсыздоо да оор эле. Эми 2,5 миң мегаватт көмөк чордону 4 миң мегаваттык кубаттуулукка жогорулады. 2-3 күндөн бери жүрүп аткан ишибиз бул подстанциянын биринчи трансформаторунун отделитель короткозамыкательде бул эски типтеги оборудованиясын биз азыр андан более надежный деп коет май куюлган масляный выключательге алмаштырып атабыз. Бунун иштөөсү отделительге берки эски оборудованияга караганда жакшыраак. Ошон үчүн биз азыр уже 2-3 күндөн бери эртең бүрсүгүнү буюрса бүтүп калдык. Ишке беребиз бул жабдыкты. Негизи кышка даярдык ушундай жакшы күндүн ысыгына карабай жакшы жүрүп жатат. Балдар жакшы иштеп атышат колдон келишинче. Ал эми Сокулук районунун Манас айылындагы бул көмөк чордону дагы 7 айылды электр энергиясы менен камсыздайт. План боюнча үстүбүздөгү жылга 18 миң метр сипеки аба чубалгыларын орнотуу пландалган. Учурда анын 10 миңге чукулу тартылып бүттү. Манас айылында буга чейин аба чубалгасы провод болгон, сечинleri 15-16-25 квадратта. Слабый напряжение ошонун негизинде биз сит проводуна которуудабыз. Азыркы убакта 55% уже аткарылып калды. Айырмачылыгы бул кандай аба ырайы болбосун туруктуу болот. Анан потребление жок болот мындан. Элдерге напряжение толук кандуу жетет да. Белгилей кетсек, Чүй облусунда 6 айга 6 чакырымдан ашык аба чубалгыларын тартуу пландалган. Бүгүнкү күндө 6 чакырым тартылып, план 110%га ашык аткарылган. Жалпы 110% аткарылды. Андан тышкары азыр эле көрүп келдиңиздер, өзүн өзү кармап туруучу же башкача айтканда СИП-2 аба чубалгылары жаңы. Бул жаңы чубалгылар мурункудай алюминий зым эмес, бул жаңы чубалгылар тартуу иштери да кызуу жүрүп жатат. Андан тышкары Ак суу, Воен Антоновка, Садовый, Кудай берген көмөк чордондорунда күч трансформаторлору жаңыланды. Башкача айтканда алардын кубаттуулугу жогорулатылды. Биз бул жогорулатуу эмне алып келет бизге? Бул жогорулатуу ошол жашаган аймакта жашаган керектөөчүлөргө үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылат. Жалпы жыл башынан бери облуста эскилиги жеткен 4 көмөк чордону заманбап, кубаттуулугу жогорусуна алмаштырылды. Айдай Ташыбекова, Нурлан Кулиев, Асылбек Курманалиев, Чүй облусу.